Президент Сооронбай Жээнбеков атаандаштык жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Бул туурасында президенттин маалымат кызматы билдирди. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2019 жылдын 12 июнунда кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарын жакшыртуу, ошондой эле анын ченемдерин Евразия экономикалык бирлигинин атаандаштык жөнүндө моделдик мыйзамына шайкеш келтирүү максатында кабыл алынган. Мыйзам менен Кыргыз Республикасынын 2011 жылдын 22 июлундагы номер 116 атаандаштык жөнүндө мыйзамына айрым өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Ош шаарында бүгүн 30 июлда эл аралык жаштар форуму өтүүдө. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык Ала тоодон Кара деңизге чейин аттуу форумга Орусия, Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргыз өлкөсүнүн 7 облусунан жаштар жана Ош шаарындагы активисттер катышат. Анда жаштар жана саясат, билим берүү, туризм, ишкерлик жаатындагы маселелер каралат. Иш-чара Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору аталышынын алкагында өтөт. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында Жалал Абад облусунун Аксы районунун Гербен шаарында 15 жылдан бери иштебей турган жергиликтүү аэропорт оңдолду. Бул туурасында Аба майданынын башчысы Мамбеталы Исманалиев билдирди. Исманалиев белгилегендей, жакын арада аэропортко учактар каттай баштайт. Оңдоо иштерине 10 миллион 960 сом бөлүнгөн, учурда оңдоо иштери аяктаган. Аэропорттун имараты оңдоп түзөөдөн өтүп, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп, учуп конуучу жана учактар тура турган тилке да оңдолгон дейт ал. Аба майданы ички каттамдарды тейлейт. Учуучу тилкенин узундугу 1700 метр, турасы 35 метрге жетет, деди Исманалиев. Эскерте кетсек, Гербен аба майданы 1979 жылы курулуп, 2004 жылдан бери иштебей турган. Ал Аксы, Чаткал, Ала Бука райондорунун жана Таш көмүр шаарынын элин тейлөөчү. Боом капчыгайында таш кулап Toyota Wish үлгүсүндөгү унаа зыянга учурады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдирди. Окуя болжол менен кечээ 29 июлда саат 20:30 чамасында Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунун 140 чакырымында болуп, анда таш кулаган. Кулаган таштын көлөмү 1,5 куб метрди түзөт. Таштар унаага тийгени айтылган. Ал эми жеңил унаадан эч ким жабыркаган эмес. СИЗО 1де камакта отурган мурдагы башкы прокурор Аида Саляновага жасалган анализдердин жыйынтыгы чыгып, анда Саляновага панкратит деген диагноз коюлду. Аталган диагноз жүрөктүн бардык катмарлары сезгенгендигин түшүндүрөт деп билдирди Салянованын сиңдиси Чынара Турдалиева. Ошондой эле Аида Салянованын абалы күндөн күнгө оорлоп жатканын жактоочусу аркылуу угуп жатабыз. Себеби анын гана жолугушуп чыгууга мүмкүнчүлүгү бар. Биз туугандары, жакындары анын ден соолугун ойлоп кабатыр болуудабыз. Андан дагы СИЗОнун дем жетпеген камерасында уктай албай жатканын айтууда, деп кошумчалады Турдалиева. Маалыматка ылайык Аида Салянова тез арада операция жасатууга муктаж. Эскерте кетсек, 21 июнда 1 май райондук соту Кремтөбөл Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча экс-прокурор Аида Салянованы 26 августка чейин камакта калтыруу чечимин чыгарган. Ал ушул жылдын 3 июнунда камалган. Нарын шаарында Нарын дарыясына түшүп кеткен 61 жаштагы аялдын жансыз денеси табылды. Бул туурасында Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Алгач Жаңы жол аймагынан Нарын дарыясынын түштүк тарабындагы жээгинен 1958 жылы туулган аялдын кийимдери табылган. 28 июлда саат 14:05 Нарын шаарынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин нөөмөт бөлүмүнө 61 жаштагы аял Нарын дарыясына түшүп кеткени тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, изделип жаткан аялга таандык көк түстөгү жоолук, жашыл түстөгү чыптама, кызыл түстөгү свитер, 2 даана байпак жана
көк түстөгү жайкы бут кийим табылган. Издөө иш-чараларына өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 18 куткаруучу тартылган. Маркумдун жансыз денеси кечээ 29-июлда саат 15:30 чамасында Куланак айылынан табылып, туугандарына өткөрүлүп берилген деп кошумчаланат маалыматта. Алматы облусунун Заречный шаарында жайгашкан абактын башчысы жана 2 орун басары соттолуучулардын кыйноого алынганы тууралуу маалыматтан кийин кызматынан бошотулду. Аны менен катар жазаларды аткаруу комитетинин Алматы облусу боюнча департаментинин 7 кызматкери жумуштан кетти. Бул тууралуу Казакстан Ички иштер министрлигинин жазаларды аткаруу комитетинин башчысынын орун басары Теңизжан Жаныбеков билдирди. 25-июлда жашыруун камера менен тартылган видео YouTubeга жүктөлгөн. Ал видеодон абактын кызматкерлери соттолуучулардын биринин колун кайрып, спорт залдын полуна жыкканын көрүүгө болот. Ошол эле маалда башка бөлмөдө 3 кызматкер дагы бир кишинин колунан асып, бирөө аны тизеси менен башка урган. Бул фактылар боюнча кылмыш иши козголду. Буга чейин Казакстандын башкы прокуратурасы акыркы 10 жылда өлкө түрмөлөрүндө 500 адам кыйноого кабылганын маалымдаган.